Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү өтө турган темабыз өзгөрмөлөрү бар туюнтмалар. Сабактын максаты өзгөрмөлөрдүн маанисин ордуна коюуну үйрөнүү. Экинчи, туюнтманын маанисин табууну өздөштүрүү. Анда 21 көйнөгүнү түшүндүрө кетсем. Туюнтманын маанисин тапкыла. Эгерде x барабар 7-ге, 0-го, -5-ке барабар болсо, 4x - 12-нин маанисин тапкыла дейт. Мына окуучулар, x'тин маанилери белгилүү экен. Анда биз ордуна коебуз. 4 менен x'тин ортосунда көбөйтүү амалы бар. Анда 4 көбөйтүү 7 кемитилген 12 болот. 4-тү 7-ге көбөйтсөк 28, кемитилген 12 барабар 16. 7-ни койдук, эми 0-ду коебуз. 4-тү көбөйтөбүз 0-гө, себеби x барабар 0-го дейт. 4-тү 0-го көбөйтсөк 0, кемитилген 12 барабар -12. Кийинки -5-ти коебуз. 4 көбөйтүү -5, -12 барабар. 4-тү -5-ке көбөйтсөк -20, -12. Минус плюс болот. 20-га 12-ни кошсок 32, чоңунун белгиси сакталат, -32 болот. Мына үчөөнү тең койдук. Кийинки y-тин маанилери 3-кө, 0-гө, -6-га барабар. Анда 2,8 кемитилген 0,5 y туюнтманын маанисин табып көрөбүз. 2,8 кемитилген 0,5 көбөйтүү 3. Y-тин ордуна 3-тү койдук. Барабар 2,8-ди өзүн жазабыз. Кемитилген 0,5-ти 3-кө көбөйтсөк 1,5 келет. 2,8-ден 1,5-ти кемитсек 1,3. Ушундай жооптор болду. Кийинкилердин маанисин өзүңөр тапсаңар болот. Улантабыз. Эми туюнтманын мааниси боюнча таблица түрүндө берсек кандай болот? Таблицада x-тин маанилери берилген: 3, 4, -2, 5, 0, 1, 8. Туюнтмалар 2x - 1, 4x + 2. Мен бул жерде бирден мисал келтирдим. Биринчи, x-тин мааниси 3тө. Биринчи туюнтмага коюп көрөбүз. 2 көбөйтүү 3 кемитилген 1. 3-тү койдук. 2 жерде 3-үн 6, кемитилген 1 5. Бул жерде биринчи туюнтмада 3-тү койгондо 5 келип чыкты. Таблицада көрүп атасыңар окуучулар. Мен таблицанын бардык бөлүмдөрүн толтуруп койгонмун, түшүндүрүп жатам. Экинчи туюнтмада 4x + 2. X'тин ордуна экинчи туюнтмада дагы 3-тү коебуз, экинчи сапчаны толтуруш үчүн. 4 жерде 3-үн 12, кошулган 2, 14. Мына окуучулар көрүп турасыңар. Экинчи сапчада экинчи туюнтма боюнча жооп 14 болду. Ар биринин тушуна 4-тү койгондо 7, -2-ни койгондо -5, 5-ти койгондо 9, 0-ду койгондо -1, 1-ди койгондо 1, 8-ди койгондо 15 келип чыгат экен. Биринчи туюнтма боюнча. Ал эми экинчи туюнтма боюнча дагы берилген сандар келип чыгат. Мына ушундай жолдор менен таблицаны толтурсаңар болот. Үчүнчүсүндө 2 өзгөрмөлүү туюнтма болсо кандай болушу мүмкүн? 5m - 3m. m өзгөрмөсүнүн мааниси -2, m өзгөрмөсүнүн мааниси 3 болду. Эми ордуна коебуз. 5 менен mдин ортосунда көбөйтүү амалы бар. 5 көбөйтүү mдин мааниси -2. Көбөйтүү
3 көбөйтүү n'дин мааниси 3. 5'ti minus 2'ye көбөйтсөк minus 10. Кемитилген 3'tü 3'кө көбөйтсөк 9. Minus minus плюс болот дагы. 10'ду 9'га кошсок 19. Чоңунун амалы сакталат. 10 9'дан чоң болгондуктан минус белгиси 10'дун алдында бар, ошондуктан минус 19 болот. Мына 3 түрдө өзгөрмөлүү туюнтмаларды түшүндүрүп өттүм. Тапшырма 26-28 көнүгүүлөр. Саламатта болгула.